Абдишүкүр атынын пайдасы, тарыхы, мааниси. Маанисине келе турган болсок, биздин ислам динибизге диний ат болуп эсептелет, эки мааниден турат. Абд жана шүкүр. Абд дегени бул биздеги көп колдонулган Абдурахман, Абдукарим, жоомарт берешен Алланын кулу деген маанини билдирет. Абдурахман дегени Рахмандын кулу дегени, Аллахтын ысымага уланган абд кулу дегени билдирет да. Ошол сыяктуу эле абд кулу. Ал эми экинчи мааниси шүкүр. Шүкүр ыраазы болуу, ыраазычылык билдирүү, шүкүр келтирүү, Аллага ыраазычылык билдирүүчү пенде деген маанилерди билдирет да. Кыска кылып айтканда, Аллага ыраазы болгон, шүкүр келтирген пенде, кул дегени. Ушул маанини берет. Ал эми тарыхына кайта турган болсок, орто кылымдарда, өзгөчө фарстарда, ислам ааламында, түрктөрдө, биз мусулмандарда кеңири тараган ысымдардын бири. Кийин Союз келип, СССР келип, бизге ар кандай кысымдарды кылганда бул динияттар кыскарды. Адамдар башкача маанилерде динияттардан, мисалы Мухаммед деп ээ кошуп айтып өзгөрүп кеткен. Ошо кысымдардан кийин өзгөчө азыр дин алымдары чыгып, өзгөчө эмгектерди кылгандан кийин биз мындайбыз, мындай аттарды койсок болот дегенден кийин, мисалы Чубак устаздай болсун деп Чубак ажы деп коюп атат балдардын ысымын, Абдышүкүр ажыдай болсун деп Абдышүкүр деп айтор, ушул ысымдар көбөйүп аткан учуру. Бул ысымдар өзгөчө мугалимдерде, диний ишмерлерде көп кездешет. Мисалы устазыбыз Аллах ыраазы болсун, Абдышүкүр ажы Нарматов. Атына заты туура келген, сөзгө кыймыл аракети, иш аракети туура келген алтын устаздарыбыздын бири. Аллах ыраазы болсун устазыбыздан. Өтө көп эбегейсиз чоң эмгектерди кылып койгон. Дин эле эмес, дин менен дүйнөнүн ортосундагы көпүрө да мындайча айтканда устазыбыз. Ошондой чоң иштерди, проектлерди кылып аткан устазыбыздан Аллах ыраазы болсун. Абдышүкүр, көбүрөөк койгонго аракет кылышыбыз керек. Кыргызыбызда ушул сабырдуулукка, жөнөкөйлүккө, такшалууга аракет кылган ысымдардын бири. Кыргыздарда эми азыр өтө көп коюла баштады. Ушул экен. Ошондуктан перзенттүү болгон учурубузда аракет кылышыбыз керек. Абдышүкүр деп койгонго. Же Абдышүкүр устаздай аалымдардан кеңеш сурап, ысым койдурсак, бул нур үстүнө жакшыраак нур болот экен дейшим. Эркектин уруктугун өлтүрө турган 3 нерсе. Биринчиден, кайра тез тынымсыз не кылыш? Колу менен кумарын кандырыш. Бүгүн жаштардын арасында ар кандай сайттарга, бузук сайттарга кирип алып, колу менен кумарын кандыргандар аз эмес да. Айтайын дегеним токтотуш керек. Бир колуңду тие албасаң, бир нерсеңди тие албасаң, жөнөкөй эле бирөөнүн уюштуруп койгон киносуга алданып калба да. Бар жогуң бузулат. Биринчиден токтотушуң керек болгон бул кол. Кол менен саламдашабыз, жакшы иштерди кылабыз. Бул арам иштерден алыс бол. Биринчиси ушул экен. Экинчиден, энергетик. Бүгүн күчтүү спортсмендер реклама кылып койсо, Хабиб күчтүү деп, мисал үчүн. Ошол сыяктуу темаларда ким реклама кылса, ал өзүгө жараша акчасын алат. Ал реклама кылгандыгы үчүн, акчасын алгандыгы үчүн, ол өзү ичет деген эмес ал. Паланча кылды го деген, бул болот деген эмес мекендешим. Акча келгенде көп адам нафсиге жок дей албай калат. Ошондуктан этият болуу маселеде. Ал эми үчүнчүдөн мекендешим, руктуктун өлтүрө турган нерселер, алкоголь. Бардык түрү. Бүгүн кофейняларда жөнөкөй эле каралып калган алкоголь сени өтө көп жериңе зыян. Ошондуктан бул нерселерден алыс бол, ден соолугуңду сакта. Мындан өткөн байлыгың жок. Экзамендер жакып калды, өзгөчө студенттер, талабалар экзаменден өтүштө кыйналат. Памятти жакшы кылыш маселесинде кээ бир эрежелер бар. Биринчиси Я Алим ысымын, Аллах Тааланын ысымын 33 жолу күндө эртең менен айтыңыз. Экинчи жолу бал менен жаңактар аралаштырып, көп эмес, 3 жаңак, мисалы үчүн 1 кашык бал тазасынан. Ошентип жеңиз, 21 күн. Андан кийин үчүнчүсү, жок дегенде басып келиңиз, жарым саат, жок дегенде чуркап келиңиз. Спорт памятти өтө күчөйтө турган эң жакшы жолдордун бири. Анан 100 китеп окуп көрмөйүнчө, жок дегенде 2 китепти жаттап көрмөйүнчө памятим жаман дебеңиз. Память окуганда ачылат. Адамдарды билесиң, 10 китеп окудум, бир кирбей атат. 10 китеп жок, 1000 китеп окудук деген.
Таңдан кешке жата берет кээ бир эркектер. Төшөктө, диванда, аралаштырып, пултту кармап, пулттан зеригип, телефонду чукулап, ар ким менен сүйлөшүп, достор менен ха-ха хи-хи ар нерселерди сүйлөшүп, былжырап отура берет, бир иш кылайын дебейт да. Саат 1 болду, 2 болду, 3 болду, бекер эле жатат. Бир ичке аракет кылайын дебейт, бир жашоого аракет кылайын дебейт. Же спорт жактан. Жөнө чуркап дагы келбейт да ал адам. Үйдө аялынын эркин жеп эле отура берет. Аялы эркек болуп, ошо эрин дагы кошуп чогуу багат да. Бул туура эмес. Бул туура эмес. Эркек иштеш керек, көчөгө чыгыш керек. Сиз ойлоп болбоңуз, $1 миллион келсе дароо бизнес кылам, мындай кылам, мындай кылам деп. Жок. Бир игирге жетиш үчүн любой жерден нөлдөн көтөрүлөсүз. Любой жерде. Бир кафеге биринчи официант болуп киресиз, ал жакты изучать этесиз, дизайнды изучать этесиз, бүт баардыгын көрүп, анан кичинекей бизнес столовый ачасыз, столовойдон кийин ашкана ачасыз, дагы чоңойт кийин чоң бир кафе, ресторан ачасыз. Ошол сыяктуу эле бир пикке чыгыш үчүн, көтөрүлүш үчүн нөлдөн башташ керек. Нөлдөн башташ бул эң жакшысы. Эң жакшы жол дагы ошол. Нөлдөн башташ. Кыздар эч качан кийбей турган 3 форма, 3 кийим. Биринчиден юбка. Көпчүлүгүбүздүн кыздарыбыз, кечирим сурайм, эркектер төшөктө уктарда жаткан кийимин көчөгө чыгып кийип атат да. Бул өтө өкүнүчтүү нерсе, өкүнүчтүү маселе. Мындай карап кыздарыбызды эмес, дайыстар көбөйүп кетти, аркасында эркектер деп айтасың да киши. Өзү сонун таксыр намаз окуп атат, машалла сонун, бирок кызы жылаңач жүрөт да көчөдө. Ошондуктан юбка кийбегиле, урматтуу кыздар же карындаштарым, эч качан юбка кийбеңиз. Суук өтөт, зыян болот. Сиз бала төрөшүңүз керек эртең. Бул биринчиден экен. Экинчиден, бул сизди кыйнай турган кытайский джинстар. Джинсылар, кеңири джинс болсо башка маселе, бирок тар джинстарды кийип, баягы шприцтин ийнеси менен мындай тарсаң жыртылып кете турган деңгээлде кийишет да, Кудайым өзү сактасын. Бул эркектердин назарын дагы тынчтык койбойт, ой пикирин дагы бузушуна себепчи болот. Не кийели, башка кийбейли, акыл үйрөтпө, өзүм билгенимди кылам дегендер өзү билсин. Бирок бул ар тарамактан изучать этилген нерсе. Джинс кийгениңиз сайын, тар нерсе кийгениңиз сайын, организмиңизге өтө зыян жактары бар. Ал эми үчүнчүдөн, сиздин ар дайым жабык боло турган жериңиз, көкүрөгүңүз, көпчүгүңүз ачык калбашы керек. Эңкейгенде жарым көкүрөгүңүз көрүнүп турса, бул уят нерсе. Анан көкүрөк маселесиндеги формаларды дагы жакшыраак кийиш керек. Эркектерди бүт козгоп, делебесин козгоп таштабаш керек. Эч кийимин кийбей чыгып алат футболка менен. Уят эмеспи? Ошондуктан бул маселелерге маани бериш керек. Урматтуу эже карындаштарым, кийимиңизге таза болуңуз, тыкан болуңуз. Сизге ылайыктуу болсун негизгиси. Подружкам дейт, ал дейт, мындай. Баягы кээ бирлер ушундай чындап эл үчүн жашайт да, кээ бир аялдар. Узун буту, мындай узун такалуу бирдекени кийип алат. Так деп өзү кыйналат анда. Өзү кыйналып турат. Для рекламы кийет аны. Кудайым өзү сактасын. Ошондуктан аракет кылыңыздар жакшы татынага кийингенге. 3 үй бүлөгө кызыңызды бериңиз. Биринчиден, чыныгы эркек болгон, чыныгы эркеги, чыныгы эри бар үй бүлөгө кыз бериңиз. Чыныгы ата болгон, аял өзүнүн ордун билген үй бүлөгө кызыңызды бериңиз. Ал жерде ишеничтүү. Ал эми экинчи маселе, жакын туугандардан, медицина жактан баягы ар кандай оорулар жукпасын деген маселеде алысыраакка кыз бериңиз. Жакын туугандарга эмес. Ушундай кээ бир өзүбүз тараптарда жакын болойлу деп көп эле жакындашып кетет, анан проблеманы чыкпай калат да. Алыс. Жети областты биримдикте кармап калыштагын кыз маселеси, кыз саясаты бар да. Ысык көлдүк бала, Баткенди кызга үйлөнсүн мисалы үчүн. Оштук бала ысык көлдүк кызга үйлөнсүн. Ошондо бир болобуз. Бир жерден эле чыкпай жүрө берсек, баягы кан да аралашат. Алыс жактан өтө көп пайдалары бар. Бул маселе. Ал эми үчүнчү кыз беришиңиз керек болгон жер, бул үчүнчү эмес негизи биринчи, бул дини бар үй бүлөгө кызыңызды бериңиз. Дини бар үй бүлөгө. Сиз бирок алданып койбоңуз.
койгон сакалга, кийин хижабыга, намаз окуйт берип койбоңуз. Өтө катуу кордоп дагы коюшу мүмкүн. Ошондуктан дини дегенде башка маселени айтып атам. Аялыңызга телефон чалсаңыз дароо алса, смс жөнөтсөңүз, интернеттен, Google'дан звонок кылсаңыз дароо алып жооп берип атса, аялыңыздын барлыгы бул сизге толук ишенгендигинин белгилеринен бирөөсү ар дайым жардамга даяр да. Кээ бирөөлөр подружкасы менен 2 саат сүйлөшөт, подружкасын алат, атайын өзүнүн өмүрлүк жолдошун албайт. Байкайт, зарплата алган малда жакшына сүйлөшөт, калган малда каалагандай сүйлөшөт. Ушундай кээ бир эже карындаштарыбыз, бардыгы эмес, кээ бирлери. Урматтуу мекендештерим, биз бар нерсени бар учурда кадырына жетпей калабыз. Эркектер өзгөчө көп учурда. Мынандай машинабыз бар эле, сонун эле сатылып кетти, арзан кетип калды деп өкүнүп калабыз. Аялыбыз сонун болот көп учурда. Анан проблема болуп, бирдеке болгондо анан кадырына жетишти баштайбыз башыбызды кырмап. Аялыңыз хоп, макул, сиздики туура деп атабы? Бул өзүнүн жеке ою жок дегени эмес. Ал сизге ишенет, сизди колдойт, сизди алдыңызда туруп берейин деген ою бар. Өмүр бою бул дүйнөдө эле эмес, акыретте да чогуу болоюн деген ою бар. Ошондуктан сизди бир сөзүңүздү эки кылбастан сизди ар дайым колдойт, аркаңыздан коргойт. 3 үй бүлөгө кыз бербе. Биринчиси, эркек адамы жок үй бүлөгө. Эркеги жок, эри жок, аял жолбашчы, аял флагты кармап алган, аял жолбашчы болуп алган үй бүлөгө эч качан кыз бербеңиз. Катын башкарган үй бүлөдө эркек болбойт. Сиздин келиниңиз өтө кордолот. Кайнененин кордугуна чыдай албай ажырашып кетет. Семьялардын көбүндө күзөтүп атабыз, тажрыйбадан өтүп атат. Келиндер күйөөсү менен маселе болуп ажырашпайт, кайненеси менен маселе болуп ажырашат. Ошондуктан эркеги, эри бар үй бүлөгө кыз бериңиз. Аял өкүмдар, аял падыша болбосун. Ал эми экинчиден лукмасы таза үй бүлөгө бериңиз. Лукмасы арам үй бүлөгө бербеңиз. Арак сатып иш кылат. Билесиз, арактан башка тирүүлүгү жок. Билесиз, ночной клуб ачып алган, андан башка тирүүлүгү жок. Билесиз, ал сигарет сатып күн көрөт. Билесиз, ал арам иштерге аралашып жүрөт. Андай үй бүлөгө кыз бербеңиз. Баласы алкашпы, бербеңиз. Сизди кызыңызды кордоп өлтүрөт. Ал эми үчүнчүдөн, бай экен деп эле байлыгына кызыгып, акчасына кызыгып берип койбоңуз. Кургатат кызыңызды. Акча кургак го туурабы? Кызыңыз да кургатат. Ошондуктан 3 үй бүлөгө кыз бербеңиз. Апаңа эч качан бул 3 сөздү айтпа. Биринчиден уф эле эмес, ох деген сөздү дагы эч качан апаңа айтпагын. Апаңа эң сөздөрдүн жакшысын тартуулап ыроологун. Девушкам болсо экен деп, аялым болсо экен деп, узун чачтуу болгон, келинчегиңе ар кандай сөздөрдү, жакшы сөздөрдү табасың го. Апаңа дагы эң жакшы сөздөрдү ыроологун. Апаңды ушунчалык жек көрүп кетип аткан болсоң дагы, анда конок катары, бир бегене адам катары жок дегенде конок катары сыйлап койгон. Бүгүн бар, эртең жок таппай каласың. Урматтуу мекендешим, күн келет. Кой союп жамбаш тартсам, жылкы союп уча тартсам дейсиң, таппай каласың. Апаңдын кадырын бил. Ал эми экинчиден, өзүм билем деп апаңдын сөзүн менсибей койбо. Ал апаң тажрыйбасы менен сенин туура эмес жолго адашып кетпесин деп бирдекени айтат. Ал билгендиги үчүн мен кыйынмын деп айтпайт. Болгону сен туура эмес жолго кирип кетишиңден коркот ал. Сен үчүн эң жакшы жаздык, эң жакшы көрпө, таяна турган, эс ала турган бул апанын мээрим кучагы, башка жер жок. Бул экинчи айтпай турган сөзүң экен, өзүм билемин деп эле насаатымды ого бер. Ал эми үчүнчүдөн, көбү апасыга сөгүнөт. Өзү түшүнбөйм ушу апасын сөккөндөргө. Өзү апаңыздан төрөлгөнсүз, анан апаңды андай кылып берем, мындай кылып берем деп апасын сөгөт да. Уят эмеспи? Кантип уролойсуң апаңа сөгүштө? Көчөдөгү бир эшекти сөккөнгө уялат адамдар. Кээ бирөөлөр апасын сөгөт. Урат. Апасы кошуналардан жардам сурап калат. Өй, жардам бергиле балам, мени урутат деп калат да. Өмүр өтөт. Өткөндө апаң дагы өтөт. Арадан жылдар өтүп, апаңдын жакшы элестерин гана эстеп каласың. Апам ушундай эле деп. Кийин эстеп кетип атып, өзүңдүн минустарың, кемчиликтериң жүрөгүңдү оюшту баштайт да. Неге ушул учурда апама мындай дедим экен? Неге ушундай кадырлуу апамды сыйын урматын жайга койбодум экен? Муну подарканы берем деп жүрүп, өлүп кеткенде түшүнбөй да калдым. Неге бербедим экен деп өзүңдү өзүң жеп өлүп кетесиң. Ошондуктан тирүү кезинде кадырын бил.
Өлгөндөн кийин бардыгы бекер мекендешим. 10 жыл союп элге 28 жол аш берсең бардыгы бекер. Апаң себеби бирөөсүн дагы жеген жок, бирөөсүн дагы көргөн жок. Эшек менен жыныстык катнаш кылган. Биринчиден не себептен болот? Анан не натыйжага алып келет бул нерсе? Жаныбарлар менен негизи эле ит менен, мышык менен, уй менен, эчки менен, кой менен айырмасы жок. Жыныстык катнашка барган адамдар медицина жактан өтө көп ооруларга чалдыгат мекендешим. Тери оорулары, паразиттер, ар кандай баягы курт, меда деп коебуз, ар кандай ооруларга чалдыгат жыныстык катнаш кылса жаныбар менен мекендешим. Ал эми эмнеге бул себеп, эмне себеп дешиңиз мүмкүн да, кандайча кылат буну дешиңиз мүмкүн. Бул урматтуу мекендешим биринчиден жаштык учурда психологиялык жактан бузулган. Жаш баланын чөйрөсү таза эмес. Жыныстык зомбулукка жаш бала кабылса, ошондой кылышы мүмкүн. Жыныстык жактан зордук зомбулукка кабылса. Ата-энеси баласынын көзүнчө жыныстык катнаш кылса, балага катуу тиет. Ошондой балдар жакындашы мүмкүн. Себеби жол таппай калат да, башка мүмкүнчүлүк таппай калат. Анан жаныбар унчукпайт, сүйлөбөйт, эчтеке кыла албайт, барып сотко айтып бере албайт, милицияга айтып бере албайт. Ошон үчүн не караса эшеги Мона Лиза көрүнүп кетет. Бул ушундай нерсе мекендешим, Ошондуктан балдарыбызды чөйрөсүн таза кармашыбыз керек жаштыгыбызда. Жыныстык жактан зомбулукка эч бир бала кабылбасын. Аллахым өзү сактасын. Алтын башыңыздардан аман кылсын. Стресс, депрессиядан вообще, общем, так түгү менен, тамыры менен кутулуштун 3 жолу. Биринчиден, Куран угасыз. Көпчүлүк адамдар окуй албайт, ошон үчүн мен угасыз деп атам. Көпчүлүктү эсепке алып. Ар дайым укканга аракет кылыңыз. Куран жүрөгүңүздүн түпкүрүндөгү кара чекитти сууруп алып, сизге мына пешенеңизге коюп, мына ушул нерсе сени дардың деп чечишке дагы жол көрсөтүп кое турган бул Куран болуп эсептелет. Куранды жөн эле окуңуз, билген эле сүрөңүздү кайра окуңуз, жүрөгүңүзгө тынчтык кадимкидей кирип, стресс, депрессия жоголуп кеткен түшүнбөй каласыз. Бул биринчиден экен, Ал эми экинчиден сейилдеңиз. Стресс, депрессия түшүп атасызбы? Дароо паркка, өзүңүзгө жакын жер огородко, өзүңүздүн гүл бакчаларыңыз бар, ошол жерге айтор сейилдеңиз. Сейилдештен өтөрү жок мекендешим. Стресс, депрессиядан алыстайсыз. Саякат дегени сөзсүз Америкага, Африкага барыш деген эмес. Жөн эле талааларды басып келиңиз, өтө жеңил эс алып каласыз. Айылдыктар, неге айылдагы адамдар көп стресс, депрессияга түшпөйт? Шаарга салыштырмалуу десеңиз, шаарда домдор, күн көрүнбөйт, ай көрүнбөйт, кайсы күн айырмасы жок. Ал эми айылда жапыз үйлөр бүт күн дагы көрүнүп турат, жаратылыш көрүнүп турат. Эки жака басканда эле адам жеңилип калат да, жеңилдеп калат. Ал эми үчүнчүдөн зикир кылыңыз, тынымсыз. Субханаллах, алхамдулилlah, Аллаху акбар, ла ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, ла ilaha illa анта субханака инни кунту миназ залимин. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو يميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير де айтыңыз мекендешим. Тынымсыз ушул зикирлерди айтыңыз, жүрөгүңүзгө тынчтык, таскиндик, жашооңузга файыз, барака кирет. Кандай кругтан качыш керек? Кимге кошулуш керек, кимге кошулбаш керек? Биринчиден, бетиңе айтпаган достон кач. Дос ачтып сүйлөйт, бирок аркаңдан сени жооп жашырат. Ката кемчиликтериңди сен кеткенден кийин этиң жооп турбайт демекчи. Айтайын дегеним, бетке айткан достун өтөрү жок. Бетиңе айтат. Өзүңүн чөйрөңдө бир дасуркондун алдында эмес, сен чекеге чакырып, мынтип сен мындай болуп атасың, мындай кемчилигиң бар деп айта турган дос сен эң жакшы досуң. Мындай дос эч качан жоготпош керек, кармаш керек, бекем кармаш керек. Ушундай дос. Ал эми мал мүлк барда, машина барда, үй жай барда, сонун кетип аткан учурда деп турган жаныңдагы достор эртең жүзүңө тескери түкүрүшү мүмкүн толуктурда. Ошондуктан бетиңе айтпаган достон кач. Экинчиден, максатсыз чөйрө сени сындырат. Максатсыз чөйрөдөн кач. Максатсыз чөйрө сени барып чарчатат. Мисалы, кругуңар бар, кыздар менен чогуу эс аласыңар, баняга барасыңар. Бул круг билесиңби? Сени же кайф алдырып койбойт, же ошол кругтан чыгып да кете албай каласың да. Же ал жак боло албай каласың, же бул жакка албайсың. Кайф алганда да болбойсуң. Зыян тарткандай дагы болбойсуң да. Арасатта мындай да бул маселе. Эртең менен турсаң, багымдатты көзүң ачылат. Намаз дагы окугуң келбейт, уктап дагы кала албайсың да. Шайтан же уктатып дагы койбойт, же намаз окутуп дагы койбойт да.
көзүң ачтырып ойлондуруп эле жаткызып коет да. Ошол сыяктуу маселе да бул мекендешим. Ошондуктан туура эмес кругтан да качыш керек, максатсыз достордон да качыш керек, бетиңе айтпаган достордон, максатсыз чөйрөдөн качыш керек. Ушул маселелерге маани бермекендешим. Эч качан бирөөнүн аялын аңдыба, бирөөнүн огородуна караба, өзүңдүн огородуңа кара. Бирөөнүн канча иш кылып атат, канча сооп кылып атат, анысыга маани бербе. Канча күнөө кылып атат, аны эсептебе. Кээ бирөөлөр ушундай жалаң бирөө менен алек да. Бирөөнүн табышы, бирөөнүн банкрот болушу аңдып карап турат. Бир кырсыкка учурап калса рас болбодубу дейт. Пайда таап келсе көрө бастык кылат. Ушундай системада жөндөн жөн кошунага душмандык кылат. Кошунасыңар бири-бириңерге эмне? Өнүгүп кетсе буну кара дуба кылдырышым керек. Кичине өнүгүп кетсе буну бирдеге кылышым керек. Бул огородго бир нерсе эккен да деп ушунча сөздөрдүн эмне кереги бар мындай? Өзүңдү бил. Өзүн билиш керек адам. Мисалы үчүн бирөө келип сурайт, бекер бер дедекен товарды. Сен ушунча пайда көрүп атасың дордойдо, бекер бер. Сиз кимсиз? Чачтарач. Канча баштын чачын бекерге аласыз? Мисалы үчүн. Мен ушундай өзүм билем. Мен дагы өзүм билем. Ар ким өзүн өзү жакшы билет мекендешим. Сооп маселесинде, күнөө маселесинде ар ким өзүн жакшы билет. Өзүңдү өзүңчөлүк жакшы билем эч ким жок. Күнөөңдү да, сообуңду дагы. Аркаңдан 1000 күчтүк разведчиктер түшпөсүн, спецгруппалар түшпөсүн, изучать этип, сенчелик маалымат эч качан чыгып чыга албайт. ФБР түшпөсүн аркаңа, Айтор эч ким сен өзүңчөлүк жакшы билбейт. Күнөөңдү да, сообуңду да. Өзүң мынтип ойлонсоң, акыретте каяка барышыңды өзүң мындай сезесиң чындап. Өзүңдү таразалап, мен баары ушул жака кетет окшойм деп ойлойсуң. Сөз эсин табат мекендешим. Ошондуктан бирөөнүн огородуна не кыласың? Өзүң менен өзүң бол. Өзүңдү талкуула, өзүңдү өзүң гыйбат кыл, бирөөлөрдү эмес. Жаназаң бүттү, унутуласың. Биз мүрзөлөргө көп барабыз, молдулор, өзгөчө жаназа окуйбуз, жерге коебуз адамдарда, морг маселелерге көп киришебиз. Адамды коюп бүткөндөн кийин эле чыксаң, мүрзөдөн чыкканыңда эле мамлекеттик шашлык жейбиз, мамлекеттик баш жейбиз, чай не жегиңиз келип атат, менден шот дейт да. Ошондуп адамдарды байка мынтип көз чаптырып, адамдардын психикасыга, ой жүгүртүүсүнө, түшүнүгүгө карап, эртең ал дагы өлөт да, мен дагы өлөм. Ушунчалык тез унутула турган адамдарбыз да. Мен эмне айткым келет мекендештерим? Адамдар сиз тууралуу эчтекени ойлобойт. Себеби ар кимдин өзүнө жараша проблемасы бар. Сиз не иш кылаңыз, бир пикке чыгасыз, жаңылыктардан баштап бар жокто мындай көтөрүлөсүз, кайра эле унутулуп каласыз. Неге? Себеби жолдо кетип аткан адам сизди мындай карайт, туура эмес кылып атыптыр деп кайра жолун улап кете берет. Неге? Месинде башка проблемасы бар, өзүнүн жеке проблемасы бар. Сиздикин ойлоп жүргөнгө анын убактысы жок да. Айтайын дегеним, эл эмне дейт эмес, Аллах эмне дейт, дин эмне дейт деп жашашты билишибиз керек биз. Себеби биз жеке бир адамбыз, анан адамдар бүт ката кемчиликтүү адамдар да. Аллахтын койгон мыйзамы, закону эч кандай кындыксыз, кемчиликсиз, таза. Биз мисалы светофор койгула, жашылда өтөйлү, кызылда токтойлу деп адамдар өзүбүзгө ылайыктуу эрежелерди түзүп алганбыз, бири-бирибизге договор кылып, мыйзам кылып, мисалы доллар калбаш акабыз $100 деп, 1000 сомдук бул бизге акча түзүмү деп, мисалы үчүнчү. Түшүнүктүү болуш үчүн мына салфетка акча. Ушу кагаз. Биз эгер ушуну буга ишенч бере турган болсок, ишенч дегени кандай? 5 сом деп карасак, 10 сом деп карасак, бул акча болот. Магазинге өтөт, мисалы үчүн. Ушул деле акча, мисалы үчүн. Кагаз ал деле кагаз. Айырмасы биз наркы 1000 сомдукка, 5 сомдукка ишенч берип атабыз да. Ошон үчүн ал магазинге өтөт, бирдеке берет, бир буюм. Мунуга барсаң эчтеке бербейт. Айтайын дегеним, мекендешим, сиздин кадыр кымбатыңыз элдин көз карашында эмес, Аллахтын назарында болуш керек да. Назардан калбаңыз. Макул элдикинен калыңыз, бирок Аллахтын назарынан калбаңыз мекендешим. Көргөнүбүз UFC, жегенибиз KFC болуп калганы, эң торговый центрлер, эң жакшынакай повороттор, угол жерлер, Бишкектин эң жакшы жерлери KFC болуп калганы мени ойлондурат. Алар себеби KFC бизнесинен эмес, жер бизнесин дагы кошо кылып аткан учуру да. Мен жакшыбы, жаманбы? Жаман адамдан дагы жакшылык издейм. Анын
эрежесин, тарыхын, башкасын көрөмүн да. Себеби мусулман болбой туруп көп ишти кылып койду. Мисалы Гитлер мусулман болгондо не деген иштерди кылып коймок ислам үчүн. Ислам эмес болуп туруп, диний түшүнүгү жок болуп туруп, өзүнүн кыймыл аракетиге ошончолук иш аракеттерди кылып койду да. Эгер мусулман болгондо өтө көп иштерди кылмак. Айтор полковник Сандерс, KFC'ни ойлоп тапкан адамдан 3 кеңеш. Муну мен аркасын алдын карап туруп айтып атам. Эң мындайча айтканда бул өмүрүнүн KFC'ни изучать этип чыгып, KFC'нин жетекчисинин ийгилиги, өмүрү кыска нуска 3 эрежеге байлап туруп сиздерге айтып атамын да. Биринчиден, башташ үчүн эч качан кеч эмес. Башташ үчүн эч качан кеч эмес. Себеби бул иши жүрүшпөдү, өзүн өлтүрөйүн деди, аял таштап кетти. Бардык кыйынчылыктардан өтүп туруп, өлөйүн деп атканда кабырга 10 күн калганда анан не кылды? KFC'ни ойлоп таптı да. Демек башташ үчүн эч качан кеч эмес экен. Ийгиликтин эрте кечи жок. 70ке чыксаң аман келишти үйрөнө бер деген маселе да. Бул биринчиден экен. Экинчиден, окшобогон иш жоготуу эмес, бул тажрыйба да. Мен KFC'нин немесин карап ушундан түшүндүм. Бул көптөгөн жерлерге барат, KFC'ни сунуштап, көптөгөн жерлерде банкрот болот, бирок бул тажрыйба болот агачы. Тажрыйба экен демек, Демек, бул экинчиси. Ал эми үчүнчүсү, бир идея сен жашооңдун түп тамыры менен өзгөртүп коюшу мүмкүн толук турду. Толук турду өзгөртүп коет мекендешим. Кудду KFC'нин жашоосун өзгөрткөндөй. Бир идея. Көп нерсени кылды окшободу, анан келди дагы өзүнүн колунан келген ошо токтун бутун бышырып сачты баштады. Өтө популярный болуп кетти. Айтайын дегеним, бир идея сен жашооңду өзгөртүп коюшу мүмкүн. Ошондуктан кол менен эмес, баш менен иштем мекендешим. Мээңди өнүктүр. Тамам. Пока-пока. Карыз алып, карызды каз менен жаап деген түшүнүк пайда болду бүгүн адамдарда. Карыз алат анысынан, Эшметтен карыз алып Ташметке берет, Ташметтен алып Эшметке берет, ошону бири-бирине эптеп шапка кылып жүргөндөр бар да. Оңбойсуң, өспөйсүң, өнбөйсүң. Автобуска чыгыштан мурда акчаны төлө, чык жырга дейт да, калаган жериңе барып ал дейт да. Паркка кирерде биринчи акчасын төлө, 20 сом 30 сом, анан кирип ойной бер калаганыңча дейт. Жаш балаңызды бир оюн зоок жерге алып барсаңыз, жаш балдар жырга ойноп жүрөт, акчасын төлө, кирсин ойносун дейт да. Ошол сыяктуу эле карыз алып, өнүгүп кетем, өсүп кетем, бизнес кылып берем деп бакырба кыйкырбай эле кой. Ишиң өнүгүшү үчүн да биринчи карызыңды жаап, карыз алба. Карыздарыңды жаап, бирөөнү күйдүрүп, акчасына олтургузуп коюп, өнүгүп өсүп кетишти ойлобой эле кой. Жан дүйнөң кысылып калат. Решетканын ичинде калып кетесиң, түрмөнүн ичинде калып кетесиң, анан ойлойсуң, неге бул паркта ичинде ойноп жүрөт, неге автобус ичинде жыргап жүрөт, неге бейиште адамдар ойноп, сайраңдап жүрөт, мен бияктан не кылтам дейсиң да. Өзүңдү өзүң тозокко, өзүңө өзүң камакка, өзүңө өзүң жан дүйнөңө кысым кылып аласың. Карыз менен өнүкпөйсүң. Карыз жалган сүйлөшкөндөй. Пайгамбарыбыздан сурайт, коркок болобу мусулман? Коркушу мүмкүн, чочушу мүмкүн. Деп бакырса чочуп кетиши мүмкүн. Жалган сүйлөйбү деген учурда пайгамбарыбыз жок, мусулман жалган сүйлөбөйт дейт да, жалганчы болбойт дейт. Жалган сүйлөбөш керек. Жалган калп сүйлөбөш керек. Калптын казаны кайнабайт, алыска барбайсың. Карыз алдың, пятница кайтарам дедиң. Пятница ошо времяга киргенде, 1 мүнөт киргенде барып берип кой карызыңды. Өтүп кетишини билсең, өзүң эле чал, анын чалышын күтпө, өзүң чалып кечирип кой бир тууганым. Ичине кечигип калат окшойт. 3 күн убакыт бер деш керек. Ошондо түшүнөт баягы. Өзүң чалсаң, кача берсең, конечно, туура эмес ойлойт. Ошондуктан калптын казаны кайнабайт. Ал жалган сүйлөшүңө түртөт да, жалган сүйлөшкө түртөт. Качан бересиң десе, понедельник берем, вторник берем, ошондон үчүн жылып кете берет. Көрдүңбү, сен карыз алып жалган дагы сүйлөп атасың да. Эми кредитти айтпай эле коеюн, өтө чоң тема болуп кетет бул. Аллага согуш ачканың, ал эң чоң жаңылыш кылганың. Аялдар эриңизди үйдө отуруп алып, бекер эле эриңиздин нервин жеп, каяктасың, ким менен жүрөсүң деп, өзүңүз сыгып, үйдө зергип бош калганын ордуга көп нерсени үйрөнүңүз. Жаңы жашоо жаратыңыз өзүңүзгө өзүңүз. Кулинария үйрөнүңүз, мисалы, торт жасаганды үйрөнүңүз, түрдүү тамактарды үйрөнүңүз, китеп окуңуз, спорт менен машыгыңыз, үйдүн ичинде йога, баягы көлдөрдү бойдо отуруп алып не кылышат эде? Толя не кылат эле? Медитация кылыңыз мекендешим, баягы ар кандай инструменттер бар, үйдөн чыкпай, скакалка ойнош мүмкүн, белге мындай бирдеке бар айландырмай, ошондой кылса болот. Көптөгөн айтор, сиз үчүн үйдүн ичинде эле көп нерсе бар да. Эгер көчөгө эриңиз чыгарбай аткан болсо, айтор, мусулман адам түрмөнүн ичинде туруп да бир жарыкты карап бактылуу боло алат да. Бир эле жарык тийип турса, ошого карап бактылуу боло алат. Дини жок адам
түрмөнүн ичинде эмес, сарайдын ичинде туруп дагы өзүн бактысыз сезе берет. Маани бериңиз эже карындашым. Сенин эң чоң катаң сен ишенчээксиң. Ар кимге ишенип кое бересиң да. Сенин эң чоң жоготууң жашоодогу душманыңды дос деп билишиң. Ал эми душманыңдын эң чоң утугу сага дос болуп көрүнүшү. Душманды билесиң, бычагы даяр. Сен душман катары карайсың, а достучу. Сенин кайсыл жериңде жараң бар, кайсыл жериңе канжар сайыш керек, ошого чейин билет да. Ошон үчүн эң чоң жоготууң достон келет этият бол. Сени сатып кете тургандар алыстан келбейт. Саткындык ар дайым алдыңдан болот. Ошондуктан мен корккон үлкүгөн нерсе, суроо пайда болот. Адам неден коркот? Мен саткындыктан корком. Мен алдымда сүйлөп отургандар, күлүп отургандар башка чөйрөдө аркамдан башкача сүйлөшү мүмкүн. Мен өлүп кеткенден кийин башкача сүйлөшү мүмкүн. Азыр жүзүмө күлүп карагандар аркамдан башкача назар, башкача көз жаштар менен карашы мүмкүн. Айтайын дегеним, неге айтып атам бул сөздү мен? Себеби мен дагы ишенчекмин да мекендештерим. Көп адамдарга ишенип, көп учурда зыян тартып аламын. Да, ал зыян деле зыян эмес. Жаштардын чоң катасы коркок бүгүн. Рисковать этиш керек. Бизнес маселесинде, жашоо маселесинде, үйлөнүш маселесинде тобокел кылыш керек. Жаштар сөзсүз түрдө тобокел кылыш керек. Үйлөнөсүң, аялың сен аялыңды толуктайсыңар, ката кемчиликтерди чогуу жол катары үйрөнүп кетесиңер. Жашоо ушундай, бизнес маселеси дагы ушуга окшош. Сен барып андан насаат сурап, менден кеңеш сурап, мени алдыма кебей эле кой. Барып бир кафеси бар адамдан, анысы бар, акем бар эле, анасы бар эле деп кеңеш сурап, маслихат сурап, насаат угуп жүрсөң жүрө бересиң. Сен бир нерсени карап, ошол багытка кирип, ошол нерсени кылышты баштаган учуруңда жол катары ката кемчиликтер чыгышты баштайт. Сен жол катары көрүп, ошону оңдоп, ошондо прогресс болот. Өнүгүү ошондо болот. А сен жөн эле баштабай, андан коркуу бар да жүрөктө. Күйбөш керек да. Коркуу бар. Ошон үчүн ал алдынан барат, мындан бара кеңеш сурап жүрө берет. Бир адамдан ишенген, толук ишенген бир адамдан, агайыңдан, устазыңдан кеңеш сура, ошонун натыйжасында башта иште. Коркуп жүрө бербе. Жашоо коркокторду жаман көрөт. Аллах Таала рисковать эткен, тобокел кылгандарды жакшы көрөт мекендешим. Чындыгында коркок да бүгүн. Банкрот болуп калсамчы, балким жакшы болуп кетсечи. 10% жакшы болуп кетишти ойлойт, 90% банкрот болушту ойлойт да. Конечно, банкрот болосуң. Ошондуктан айтарым, коркпо. Аллах тобокел кылгандарды жакшы көрөт. Бирок тобокел дегени тоого чыгып өзүңү промой ташта деген эмес. Астында суу барбы, көл барбы жок карап кой. Эркек акча тапканы жакшы, бизнес кылып бай болсо, семьям өнүгөт, семьямды багам, рызкы жакшы болот эми деп көңүлү тынчтанат, жакшы болот да, семьясына сарптанга аракет кылат. Аял киши көп учурда акча тапса, акчаны, алтынды, бийликти аял киши көп учурда кармай албай калат. Эркек неге керек? Болду, мен эркинмин деп калат да. Көп учурда, бардыгы эмес, көп учурда мен эркинмин эми, эр неге керек деп калат да. Ушул жактан караганда дагы эки жактан салыштыруу маселесинде чындыгында аял киши этият болуш керек. Ошон үчүн аял киши көбүрөөк басым жасаш керек Куранга, намазга, ибадатка. Тез азгырылып кетиши мүмкүн.